Assalamu алейкум, урматтуу Тараза ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү видеобузду сиздерге тааныштырардан мурун кыскача бир сөз айта кетейин. Келиңиздер, кайдыгер карабастан ушул видеону тааныш билиш, дос тууганга WhatsApp'танбы, Telegram'данбы жөнөтүп бир жакшылык ишке себепкер болуңуздар. Бүгүнкү күндө биздин карындашыбыз, бир тууганыбыз десем болот, Базарбаева Батма деген карындашыбыз энеси менен биздин кеңсеге келген экен. Ал кыргыз элинен жардам сурап, азыркы учурда бир топ акча керектелип жаткан экен. Келиңиздер, толугураак маалымат алыш үчүн өзү менен баарлашайлы. Саламатсыздарбы? Сиз бул карындашыбыздын энеси болот экенсиз. Келиңиз, өзүңүз жөнүндө тааныштырып, кызыңыз жөнүндө тааныштыра кетсеңиз кыскача. Мен Жуманазар Айгүл болом. Кызым Батма болот. 2003-жылы туулган. 2003-жылы туулгандан кийин эле ушу эки жамбашы чыгып кеткен экен. Диагноз сколиоз деп айтылат экен. Жумабековго ушунча 19 жылдан бери каттадык. Операция жасайм деп жасабады да. Убак саат келсин деп эле коет. Анан убак саат качан келет айтпайт. Убак саат келсин деп 18ге аягында 18ге чыкканда деди. 18ге чыкканда деле жасабадым да. Азыр жашы 19 жашта кызымын. Жумабеков деген ким, кайсы жакта ал? Ал Бишкекте Жумабеков деп травматолог болуп иштеген. Биздин мамлекет бүт тааныйт го аны Жумабеков ошол да. Негизи бул кыздын операциясын Кыргызстандан жасаса болобу? Жасаса болмок экен жашында. Азыр сөөгү катып калган үчүн бизде күчү жетпейт, чет жакка чыккыла деп айтып атышат да. Канча операциясына кайсы жактан жасаш керек экен, канча акча кетет экен? Туркия мамлекетинен биздин сомго 2 миллион 500 миң деп айтылып атат. Ошончо акча кетет экен да. Бул убакка чейин акча чогултулганбы? Канча акча чогултулду да, канча акча керектелип жатат? Ак жол Адылга чыктык. Июнда чыкканбыз. Ошондон чыкканда YouTubeга чыккандан бери 600 миң топтолду. Элден айлансак болот экен, эл жакшы экен, ушунчалык чалуулар болуп атат. Дагы жетпей атат. Дагы жетпеген үчүн ушу чыгайлык дагы деп элден үмүт кылып дагы элге чыгып атабыз. Дагы 2 миллион акча жетпей атат бизге. Бул операцияга сиздер байланышканда суроо койгон эмеспи? Бул айга чейин келгиле. Убакыт койгон, но кызымдын уже сөөгү зыян кетип атат экен, уже колунан өтүп калды. Август ичи чыккыла деген, бирок бизге акча жетишпегенден чыга албадык да. Дагы убакыт көп талап чыкпасак, вообще эле иштебей, оң колго өтөт экен да. Ошончо убакыт коюлган да бизге. Тубаса ушундайбы? Жок, ошо омурткалар кысылып калгандан кийин ушинтип калат экен да. Уже операциядан кийин жазылат, оңголот деп атат да. Өзүңүздүн канча балаңыз бар? Бул канчанысы? Мындан бөлөк дагы 3 балам бар. Бул эң чоңу, эгиз бул Асан Батма деп түгөйү. Асаны жакшы, бул ушундай ушу эки жамбаш чыгып сколиоз менен ушинтип 19 жылдан бери ушу менен алышып келебиз да. Больница өзүбүздөн кылбаганыбыз калбады, барбаган больницабыз какпаган эшигибиз калбады, жыйынтык чыкпады. Анан ошо жыйынтык чыкпай үмүтүбүз ошол жакта калды да. Чет жакта аяктагылар бизге 70-80% жакшы болот деп атат, келгиле деп. Жакында Бишкекке келишти, ошондо өзүлөр менен жолугушуп сүйлөштүк да. Биз ошондо айтышты да, жакшы болот, балтакты тыштап басат, өз алдынча жакшы болот. Бирок ошо акчасы биз үчүн өтө көп сумма үчүн кыйын болуп атат да. Бизде анча акча жоктугунан элге чыгып атабыз да байланышка. Өзүңүз эмне жумуш кыласыңыз? Жолдошуңуз эмне жумуш кылат? Жолдошум ушу устачылык эле иш кылат. Мен үйдө элем, ушу кызымды багып иштебеймин. Адамга муктаж да, өз алдынча басып кете албайт. Мен болбосом буга кыйын болуп калат да, ошо мен ошончо иштебеймин, ушу кызымды багып. Кызыңыз мектепте окуган жок да? Мугалимде келип окутту, үйгө келип окутат. Келем, карындашка да сөз берели. Өзүң жөнүндө бир аз айта кетсең. Мен Базарбаева Батма болом. 2003-жылы туулгам, Жалал Абад областы Базар Коргон шаарынан болом. Ошо 19 жылдан бери ушу сколиоз оорусу менен жабыркап келем. Ошо Түркия мамлекетинен июнь айында барып доктурлар келди. Июнь айында барып көрүнсөм жакшы болосуң деди.
ошого көп сумма талап кылгандыктан кыргыз элимден жардам сурайм. Кыргыз элим эч бир бири кыйынчылыкта таштаган эмес. Мындан нечесин алып чыкты, чет жака жакшы кылып келди. Мен кыргыз элимден үмүт кылам. Мен кыргыз элимге жардам сурайм. Жардам колуңуздарды аябаңыздар. Боорукер, кайрымдуу эл көп бизде. Ошолордон мен жардам сурайм. Силердин жардамыңарга муктажмын. Ак жол адыл уулуна чыккандан кийин июль айына чыктым. Чыккандан кийин 600 000 топтолду. Ал жетпегендиктен дагы 2 миллион жетпей жатат. Ошо 2 миллионду топтоп чыксам жакшы болосун деген үмүт айтып кетти. Ушу 19 жашка чейин үмүтүмдү үзбөй келдим. Жакшы болом деген үмүт менен жашап келдим. Өзүмдүн тең туштарымды көрсөм ыйлайм. Жакшы болсун дейм. Кыргыз элим мага жардам берип коюңуздар. Силердин жардамыңарга муктажмын. Буюрса баары жакшы болот деп ишеничтебиз. Жакшы болуп кетсең кандай эмне кылайын деген ойдосуң? Биринчи максатым жакшы болуп келиш, андан кийин чоң окуу жайда окусам дейм. Андан кийин чоң окуу жайды бүтүп, Кудай кааласа ушундай инсандарга жардам берем. Мындай инсандарды билем. 4 балдын арасында өтөт күнү. Мындай 24 саатты 4 балдын арасында өтөт да. Ошон үчүн мен мындай адамдарга кол сунуп, жакшы болуп кетишине себепкер болгум келет. Кудай кааласа жакшы болуп калсам, ушундай адамдарга жакшы жардам берип кылгым келет. Мен мындай немени көп чейип келдим 19 жылдан бери. Ошон үчүн мен жардам берем. Жумабеков кылып койгондо ушунчалык мен кыйналбайт элем. Ата-энем кыйналбайт эле. Бутум шишип 2 жыл болду, бутум шишип кеткенде. Колум ничкерип кетти. Ошон үчүн тез арада чыкпасаңар болбойт деп атат. Ооруп кыйнабайбы түндөсүп калганда? Ооруп кыйнайт. Сыздатат, түнү менен оорусуна чыдабайм, кээде ыйлайм. Апам укалашат. Ошентип ооруп келет, тынбай сыздап. Уктабайбыз да. Түнү менен бутум десем мен кошо уктабайм да. Укалап экөөбүз ошентип мас алып келип алабыз, масын сыйпайбыз. Ошентип таң атып кетет да. Ошондой күндөрдү өткөздүк да биз кызым экөөбүз. Урматтуу кыргыз элим, албетте бул видеону көргөндөн кийин ар бир жаран кайдыгер карабайт деген бир жакшы бир үмүттөбүз. Келиңиздер, бир тыйын болсо дагы бул карындашыбыздын реквизитин, картасын, номерин, телефонун, апасын номерин видеонун түбүнө жазып кеттик. Чалып өзүңүздөр байланышып, колдон келишинче жардам кылыңыздар. Бул оору баардыгыбыздын башыбызга келип калышы мүмкүн. Бизде жакшы үмүт менен буюрса ушул видеону сиздерге тартууладык.